Так, өспүрүм эмнеге өзгөрөт? Биринчи сабак өспүрүм курак жөнүндө түшүнүк болмокчу. Так, өспүрүм курак 9 жаштан же болбосо 12 жаштан 17-18 жашка чейин деп айтылат. Өспүрүм балдар эмне үчүн өзгөрүп калат? Негизи өспүрүм балдар мындайча айтканда бала болгон, кичинекей бала болгондон чоң адамча, өз алдынча жашаганга өтүү этабы болгондуктан аларда өзгөрүү өтө чоң болот экен. Мындайча айтканда, өзгөрүүлөрү физиологиялык жактан, психикалык жактан, ошондой эле кандай десек, физиологиялык, психикалык жактан, ошондой эле ой жүгүртүүсү жактан дагы ар бир тараптан өзгөрүүлөр болгондуктан алар сөзсүз түрдө өзгөрөт. Эмне үчүн өзгөрөт дегенде көрсө, биздин жашообуз дагы улам өзгөрүп тургандыктан табият балдарды дагы, адамдарды дагы өзгөртүп турат экен. Мисалы, өспүрүм куракта эгер балада мындай ата эне менен байланышы, мамилеси жакшы болгон болсо, же болбосо өспүрүм куракта мындайча айтканда тарбия жакшы болгон болсо, өспүрүм баланын кызыккан хоббилери, максаттары так анык болгон болсо, өспүрүм курактын кризистик абал дейбизби, оор абал дейбизби, анчейин сезилбей, байкалбай өтүп кетет экен. Бирок көпчүлүк өспүрүм балдар кадимкидей эле ушул өспүрүм курактын кайсы бир учурларын өтө оор стресстик абал менен өткөрүшөт. Мисалы, өспүрүм куракта кайсы бир учурда өспүрүм курак негизинен башталыш этабы, ортоңку туу чокусу болгон этабы, анан аякталыш этабы деп өзүнчө топторго бөлүнөт. Ошо өспүрүм курактын туу чокусу болуп турган мезгил 14-15 жаш деп айтылат. Ошол 14-15 жаштарындагы кайсы бир моменттеринде гормоналдык өзгөрүүлөрдүн басымдуулугунан улам балдар жабылып, түнт боло баштайт экен. Мына ушул учурда көпчүлүк апалар менин балам түнт, өз оюн айтпайт, мени менен сүйлөшпөйт, сырдашпайт, же болбосо кандайдыр бир ачылбайт деп мындай балдарыбызды түшүнбөй калат экенбиз да. Эмне үчүн мындай болот дегенде, көрсө өспүрүм балдар жанагы курт неме өзүнчө бир баягы жумуртка сыяктуу бирдемкеге кирип, эмне деп коет эле, курттар бирдемкеге кирип, андан кийин көпөлөк болуп учкан сыяктуу. Ошол буга чейин балдар, өспүрүм балдар бала болуп, курт сыяктуу болуп жүрсө, анан кийин жанагы бир жумуртка сыяктуу бирдемкеге кирген абалы өспүрүм курак деп атсак болот экен да. Ошол ичине абалына кирип турган мезгилде бала түнт болуп, өзү менен өзү болуп, ойлонуп, жабылып калган учур болот экен. Ал учурда биз балага тынчтык беребиз, эркиндик беребиз, тийишпейбиз, мени менен сүйлөш дебейбиз, мажбурлабайбыз. Анан кайрадан ошол чоң адам катары көпөлөк болуп учуп чыкканга жол ачат экен. Мындайча айтканда, өспүрүм балдар ошол убакта өзүнүн мындайча айтканда дене түзүлүшүндөгү, организмде болуп аткан өзгөрүүлөрдү такыр кабыл ала албай, бул дене бул меники эмес дегендей түшүнүк пайда болот экен. Бирок өзүн өзү кабыл ала албай аткандыгын дагы так анык билбейт балдар. Негедир себепсиз эле стресс, депрессия абалга өтүп кетишет. Бирок балдар тилекке каршы депрессия болуп атканын дагы, стресс болуп аткандыгын дагы өздөрү байкашпайт экен, билишпейт экен. Мисалы үчүн россиялык психологдор изилдеп көрүшкөндө, жанагы синий кит деген бруталдуу оюн чыккан эле го. Ошол оюнга көбүнчө ата энелери менен мамиле кыла албаган балдар ошол оюнга көп тартылып кетиптир. Ал оюн өспүрүм балдарды сени эч ким түшүнбөй атабы деген сөз менен балдарды өзүнө тартып алыптыр да. Анткени өспүрүм балдар өзүн өзү түшүнбөй аткан учурда ага үстөккө бостук болуп, ата энелер дагы түшүнбөй мамиле кылып калышат экен. Эми мисалы үчүн өспүрүм курактын стресстик абалы же болбосо жабылып калган абалы, өзүн өзү ата энесинен алыстап, сүйлөшкүсү келбей, бөлмөсүнөн чыккысы келбей, же болбосо мурдунан туруусу келбей, өзүнчө эле ой баскансып, өзүнчө эле бир кандайдыр бир кыжаалат болуп аткансып, түнт болуп, сүйлөшкүсү келбей, ошондой балким достору менен дагы анчейин сүйлөшкүсү келбей калган учурлары болгондо, биз аны сырттан оюна коюп, жайына коюп, байкоо салып турушубуз керек. Эгерде бул процесс узак убакытка, мисалы үчүн бир айдан ашык, же болбосо 3-4 ай же 1 жылдап түнт болуп,
жабылып настроение болгонсуп ошондой абал байкалган болсо анда сөзсүз түрдө психологдун жардамына муктаж болобуз. Бирок бир канча убакытка чейин эле ошондой болуп өтүп кетсе анда бул норма. Андан кийин өспүрүм балдар негизи ошол кандайдыр бир ошол убагында стресстик абалында же болбосо өзү менен өзү болуп түнт болуп жабылып калган убакта биз буйруган иштерди аткаргысы келбейт, жасагысы келбейт, ордунан козголгусу келбейт, же болбосо бөлмөсүндө жыйнагысы келбейт. Ушундай оор абалда өтөт экен да. Булар ошол мезгилде мен киммин, мен кандай адаммын, мен эмне үчүн жашап атам деген суроолордун негизинде өзү байкабаган абалда ошол суроого жооп издеп баш катырышат экен да. Өздөрү деле ошол мен киммин деген суроого жооп издеп атканын так анык билишпейт, бирок ошол суроо менен түйшөлүп атышкан болушат экен. Анан көпчүлүк учурда мына ушул учурда ата энелер менен балдардын ортосунда конфликт болот экен. Эмне эле дүңкүйөсүң, эмне эле сүйлөбөйсүң, эмне эле ачылбайсың, эмне былтыйып калгансың, эл менен кошулуп чогуу чай ичпейсиңби, сүйлөгөндө жакшына нормальный жооп бербейсиңби, эмне эле мындай эмне жашырып атасың, бирдеке оюң барбы деген сыяктуу баланы кыйнаган ашыкча суроолорду берип алышыбыз мүмкүн экен. Бул ушул моменттер эне баланын конфликтине, урушуна себеп болуп калат экен. Мен өзүмдүн өспүрүм курактагы абалымды билем. Өзүмө эч нерсе азыр деле түшүнбөйм. Негедир мени кайсы бир учурларда апам эмне эле сени ой басып атат, эмне эле дүңкүйүп атасың, эмне ичиңде ой бар, бир жолу эле көз таштап кеткен аялдай болуп эле эмне эле кайгырып атасың, деп үйдөн эмнеге чыккың келбейт, чыксаң деп эле урушкан моменттери эсимде бар да. Анан мен түшүнбөй калгам, эмнеге апам мени ой басып атат деп атат экен, эмне эле ойлонуп кайгырып атасың деп атат экен, мен ой баскан деле жок го деп мени баягы айыпсыз урушкандай болгон. Көрсөм мен чындыгында эле ошол моментте азыркы айтып жаткан этапты жашап өткөн окшойм. Чындап эле жалгыз калгым келип, үйдө өзүм менен болуп, үйгө качкым келген учурлар болгон эле. Бирок ушул моменттерди өз жайына койсок өтүп кете турган процесс, өтүп кете турган абал, жагдай экен да. Бирок балабыз достору менен да сүйлөшпөй, кыжалатчылыгы артып, же болбосо агрессия көрсөтүп ошол эле мезгилде же дагы түнт болгон убагы узак убакытка созулса, буга мындай кош көңүл мамиледе болбошубуз зарыл экен. Мына ушул учурда ата эне менен баланын ортосунда конфликт чыгып кетет. Эгер конфликт чыгып кеткен мезгилде апалар, ата энелер өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, балдарынан кечирим сурашы өтө зарыл, кечирим сурашы керек. Бирок негедир биздин менталитеттебизби, биздин түшүнүктө мен баладан кечирим сурабайм деген кур намыстык ата энелик ойлорубуз бар да. Бул туура эмес. Биз балабыз болобу, жаш кичине болобу, улуу болобу, эгер өзүбүздөн күнөө кеткен болсо, сөзсүз түрдө кечирим сурашыбыз керек. Эгерде бирок көпчүлүк учурда апалар же ата энелер өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып баладан кечирим сураган мезгилде балдар кечирим сурашпай коюшат, унчукпай койгон абалдар бар экен. Эгер биз кечирим сурап атсак, балабыз ооба менден да кетти апа, сиз да мени кечирип коюңуз деген сөздү айтышпайт экен да. Мына ушул айтпаган учурда биз апалар тарынбашыбыз, ага андан сайын өчөшүп, ачууланышыбыздын кажети жок экен. Анткени өспүрүм бала кечирим сурагысы келбегенинин себеби ошол ата эне менен аралык дейбизби, дистанция дейбизби, ата эне менен кандайдыр бир немени алыс сактагысы келет экен да. Жакын болгусу келбей турат экен. Анткени бала өзү менен өзү ичинде баягы личинкасынын ичинде дейбизби, өзүнүн баягы курт баягы каптап калган эмне деп коет эле, ошонун ичинде тургандыктан ал ата эне менен алыс аралыкты сактагысы келип, кечирим сурагысы келбейт экен. Бирок кечирим сурасам ата эне менен кайра жакын болуп кетем. Мен кандайдыр бир мындайча айтканда ал өзүнүн ичинде кандайдыр бир кыжалатчылыктары бар. Ошол кыжалатчылыктарымды ата энемдериме, жакын адамдарыма көрсөтүп койбосом, ачуу менен чыгара албасам деп өзү менен өзү жабылып аткан учурда биз
ошол кечирим сураса дагы мамилем жакшы болуп кетип анан бирде болсо бирде дагы ачуумду көрсөтүп коемун деген өзү байкабаган абалда унчукпай коюшат экен. Бирок ошол эле учурда биз эгер бала менен конфликтке барган болсок бизден кечирим сурашыбызды күтөт экен да, эгерде бизден кечирим сурашыбызды күтөт экен. Биз да кечирим сурабай койсок, андан балдардын психикасына, мындай кыжылатчылыгына, баягы ансыз деле баланын өзү стресс абалда жашап атат. Биздин кечирим сурабай койгонубуз балага дагы оор келет экен. Адам баласынын өмүрүндөгү эң оор курак, окумуштуулардын айтуусу боюнча өспүрүм курак деп айтылат. Демек, буну дагы баягы кош бойлуу аялдардын токсикоз болгон учуруна салыштырышат да. Демек, бала оор учурда жашап атса, анан биз ата энелер эне бала конфликт болуп аткан болсо, ага 2 эсе жүк беребиз. Анын үстүнө кечирим сурабай койсок, андан да капа кылабыз. Же болбосо мына сурап туруп анан балдарыбыз унчукпай койсо, ага бешпеттер аны менен урушуп конфликтти күчөтө турган болсок, бул дагы балага андан бешпеттер удар дейбизби, же андан бешпеттер оор абалды жаратат экен. Анда кандай кылабыз? Мисалы үчүн, эгерде биз балабыздан кечирим сурап, кайра мамилени жакшыртууга, кучактап, жылуу мамилени сактаганга аракет кылабыз, бирок бала бизди кечиргиси келбесе, сүйлөшкүсү келбесе, анда макул, сен мени кечиргиң келбейт да, же болбосо сен мени менен сүйлөшүүгө даяр эмес турбайсыңбы, макул деп убакыт беребиз. Эгерде бирок балага бир нерсени эскертип айтып коюш керек экен, жашоодо ар дайым эле бардык адамдар сенден кечирим сурай бербейт. Ушуну түшүнгүн деп жашоо сабактарын айтып койгонубуз жакшы болот экен. Негизи биз өспүрүм балдардан идеальный болушун талап кылабыз. Бул идеальный балдар бизге идеальный болууга милдеттүү эмес. Идеальный болууну талап кылганыбыз туура эмес болуп калат экен. Биз балдарга өзүбүздүн жүрүм турумубуз аркылуу, мамилебиз аркылуу гана үлгү болуп тарбия бере алат экенбиз. Демек, конфликт болобу, башка болобу, биринчи кадамды өзүбүз таштап, кечирим сурап, жарашууга аракет кылып, жылуу мамилени өзүбүз баштап, ошондой эле ата энелик милдетибизди аткарып, баладан кучактап, кечирим сурап, жакшы көргөнүбүздү айтсак, бул өтө жакшы нерсе болуп саналат экен. Мисалы үчүн, өспүрүм куракта дагы бир нерсе, мындайча айтканда, өспүрүм бала мен киммин деген этаптан өткөндөн кийин 15 жаш, балким 16, 17, 18 жашта мен киммин деген суроого көпчүлүк балдар жооп таап калат. Мисалы, мугалимдер болгон болсо 8-9 класста сабак берүү өтө оор болот да, анан 10-11 класска барганда токтолуп калышат, ушунчалык баягындай жөнгө келишипчи. Демек, токтолуп жөнгө келип калган учуру ал өзүнүн баш катырган суроолоруна жооп тапты деп түшүнсөк болот. Ал эми 10-11 класстагы кээ бир балдардын бир жүрүм туруму дагы эле бир жаш баладай болуп аткан болсо, ал бала дагы эле өспүрүм куракта жашап атат. Башкача айтканда, түнт болгон болсо, же болбосо агрессивный болуп аткан болсо, же болбосо дагы эле бир өспүрүм курактын белгилери байкалган болсо, анда ал бала дагы эле өзүнүн мен киммин деген суроосуна жооп таба элек деп түшүнсөк болот экен да. Мындайча айтканда, ошол 15 жаштан 18 жашка чейинки бала өзүнүн баалуулуктарын, жашоодогу баалуулуктарын, кызыкчылыктарын, мындайча айтканда, келечекте ким боло тургандыгын, келечекте үй бүлөсүнүн кандай абалда боло тургандыгын элестетип, жооп таап, аныктап койгон болот да. Анан биз ата энелер менен баалуулуктарыбыз дал келбей конфликт пайда болот экен. Маселен, апа аябагандай чистоплотный деп коет го, аябагандай тазалыкка көңүл бурган, апанын баалуулугу тазалык болгон болсо, үйдү таза кармаган, тыкырым кармаган болгон болсо, ал баласынан өзүнүн бөлмөсүн, же болбосо үйдү баласынан же кызынан эле үйдү таптаза кылып жыйнап коюшун, ал да тазалыкка өтө маани беришин талап кылат экенбиз. Анткени биздин апанын баалуулугу тазалык. Баланын баалуулугу тазалык болбой калышы мүмкүн. Баланын баалуулугу башка нерсе, мисалы үчүн мамиле, же болбосо кандайдыр бир, же болбосо спорт, же болбосо кайсы бир тамак жасоо, же болбосо
ушул нерсеге, башка нерсеге фокус коюп, башка нерсе баалуу болуп аткан болсо, эне менен баланын ортосундагы баалуулуктар дал келбей калып, анан уруштун чыгуусуна себеп болуп калат экен да. Эмне үчүн сен үйдү жыйнабайсың десе, кызы же болбосо мен тамак жасап койдум го, же болбосо үй таза эле турат го деген сыяктуу конфликттердин чыгышына себеп болот экен. Демек, биздин кызыкчылыктарыбыз же жашоодогу баалуулуктарыбыз башкача болгон болсо, балдарыбыздын баалуулуктары башкача болгон болсо, конфликт чыгарбастан биз аны түшүнүү менен кабыл алганга аракет кылышыбыз керек экен. Ошондой эле эч качан биз өзүбүздүн баалуулуктарыбызды балдарга таңуулабашыбыз керек. Сен дагы мендей бол, мен жакшы көргөн нерсени сен да жакшы көр. Мен каалаган нерсени сен дагы каала, сенин дагы кызыкчылыктарың менин кызыкчылыктарыма окшош болсун деп талап кылганыбыз эң ката болуп саналат экен. Анткени адамдар эч качан бири-бирине окшошпойт. Мына ушундай. Так, өспүрүм курактагы балдар эмне үчүн өзгөрөт? Вот баалуулуктары башкача болуп, жашоого карата өзүнүн көз караштары башкача болуп, ойлору башкача болуп, ошондой эле гормоналдык жактан бала ошол таасирленип, эмоционалдык жактан аябагында чыңалып дейбизби, ачууга бат алдырып тургандыктан өтө алар тез өзгөрүшөт. Ошону менен бүгүнкү биринчи сабак соңуна чыкты. Бирок өспүрүм курактагы өзгөрүүлөр боюнча кошумча дагы 2 же 3 бонустук сабак Telegram каналга жүктөлөт. Ал жакта дагы толук өспүрүм курак жөнүндө кененирээк маалымат ала аласыздар деген үмүттөмүн. Эгерде сизде сабак боюнча түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, кандайдыр бир ойлоруңуз болгон болсо, сөзсүз түрдө кааласаңыздар жеке баракчама же WhatsAppка жазсаңыздар, суроолоруңуздарды берсеңиздер, мен жооп берүүгө даярмын. Эгерде мени сүйлөп жаткан сүйлөө стилим дейбизби, балким оорураак болуп аткан болсо, же мугалимдер көнүп калыптырбыз биз баягы илимий тилде деппи, баягы ошондой тилде сүйлөп көнүп калыптырбыз. Мага ошондой сунуштар же замечаниялар келди. Өтө эле оор тил менен, илимий тил менен сүйлөйт экенсиң, жөнөкөйрөөк, жалпайраак тил менен айтсаң деп. Бирок мен аябай болушунча аракет кылдым. Эгерде сиздерде кандайдыр бир ошондой сунуштар болгон болсо, түшүнбөй аткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө WhatsAppка кайрылыңыздар, мен аларды эске алам. Эгер баары жакшы болгон болсо, анда жайында. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.